Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Чикагодон Милан силер менен биздин каналга катталыңыз. Кочевники в Америке деген YouTube канал бар. Ошондой эле TikTokто азыркы профилимде лайктан басып жана подписка кылганды унутпайбыз. Көп Америка тууралуу көп видео чыгарам. Ошол видеонун бири аябай талкуу болуп кетиптир. Америкага келгенде мындай адам үй бүлөсү болобу же болбосо жалгыз адам Америкага келгенде кандай кыйынчылыктарга дуушар болот деген теманын үстүндө мындай өзүмдүн ой пикиримди, өзүмдүн мындай көз карашымды айтсам, аябай мындай Американы кызганып атасың, анан Россия жакшы же Кыргызстан жакшы. Кеп туугандар, туура түшүнгүлө, мен Американы, Кыргызстандын баары көчүп келип алса дагы, Америка мындайча айтканда, орусча айтканда, не почувствует, да? Америка настолько чоң, что Кыргызстандын эли полный көчүп келип алган күндө дагы Америка сезбейт аны. Болгону ушул жерге келгенде биздин туугандар кыйналып калбасын, кандай шарттарды, кандай кылганда кандай болот, эмнеден башташ керек, ошол гана тууралуу сөз болуп атат бул жерде. Атак мен билишимче биз өзүбүз Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда бардык эле жерде болгонбуз, Европага чейин барганбыз. Бирок кайсы бир мамлекет жаман дегенден алысмын. Болгону мага бүгүнкү күндө Америка абдан эле сонун жагып атат. Ошону эле айтып коеюн дегем. Лайктан басып, жана подписка кылганды унутпайбыз. Дагы кызыктуу видеолорду чыгаргыла десеңер, комментарийге жазгыла.